Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 26 апрель күнү Алматы шаарында күтүлүп жаткан Подобный күрөш лигасынын 3-чү турниринин алкагында боло турган кыргызстандык балбандардын беттештерине кайрылып өтөбүз. Турнирге болгону 6 күн калды. Балбандарыбыздын абалы кандай? Алдыда кененирээк. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. 26 апрель күнү Алматы шаарында жайгашкан Балуан Шолак спорттук аренасында Подобный күрөш лигасынын 3-чү турнири орун алат. Анын башкы беттешинде кыргызстандык белгилүү балбан, Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти, дүйнө жана Азия чемпиону Акжол Махмудов менен Олимпиада оюндарынын 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпиону Роман Власовдун ортосунда беттеш күтүлүүдө. Даңкы алыска кеткен бул эки балбандын беттешинен сырткары ПВЛде дагы башка бир топ балбандардын катышуусунда кызыктуу беттештер орун алат. Ал эми кыргыз балбандарынын өзүнө келе турган болсок, жакында гана эркин күрөш боюнча 61 кг салмак ченинде чемпион болгон Тайырбек Жумашбек уулу алдыдагы турнирде Россия чемпиону Абазгаджи Магомедов менен килем ортосуна көтөрүлөт. Чындыгында бул эки балбандын күрөшү көпчүлүккө өтө кызыктуу болуп турган чагы. Ошондой эле Жоломон Шаршенбеков жаштар арасында дүйнө чемпиону Динислам Бамматов менен килем ортосуна көтөрүлүп, грек-рим күрөшү боюнча 60 кг салмак ченинде өз күчүн сынайт. Эң кызыгы Кыргызстандан Подобный күрөш лигасында күчүн сынай турган 3 балбан тең. Жакында гана Астана шаарында өткөн Азия чемпионатында алтын медалды утуп, өтө мыкты формада экендигин көрсөттү. Демек алдыдагы маанилүү күрөштөрдө балбандарыбыз даярдап айтсак жаңылган болбойбуз. Көп убакыттан бери көптөгөн көрөрмандар Махмудов менен Власовдун ортосундагы беттешти чыдамсыздык менен күтүп жүрөт. Бул беттештин болооруна болгону 6 күн калды. Роман Власовдун азыркы формасы кандай экендигин айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Себеби Россия эл аралык турнирлерге катышпагандыгына байланыштуу. Власовдагы эл аралык турнирлерде өзүнүн күчүн сынабаганына көп эле убакыт болуп калды. Учурда кыргызстандык балбандар ар кандай шартта алдыдагы ири турнирге мыкты даярдыгын көрүп жаткан учуру. Демек 26 апрель күнү боло турган беттеште өздүн балбандарыбызга ийгилик каалайбыз. Мүмкүнчүлүк болсо Алматы шаарына чейин барып көрүп, жеринен өз балбандарыбызга колдоо көрсөтүп кайтсак дагы эң сонун иш болмок. Урматтуу мекендештер, буйруса Подобный лигасындагы күрөштөр тууралуу бат-баттан маалыматтарды берип турабыз. Андыктан биздин канал менен болуп туруңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.